Урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүн биринчи жолу YouTube платформасына чыгып жаткан YouTube айтыш таймашына кош келиңиздер. Андемесе, оң жагындагы акын өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Аман Жабаев. Эң жакшы. Эсен Жабаев. Эме алгайлы отсун. Атын элемес, атын что-то там еще. Не надо. Узарып кетет кандай. Ушундай Аман Жабаев эле деп коеюнчу анда. Да, Аман Жабаев. Эсен Жабаев. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар жана мырзалар. Бүгүнкү биздин биринчи жолу болуп жаткан интернет айтыш таймашына кош келиңиздер демекчимин баарыңыздарды. Жок, рахмат. Аны эмесе, оң жагындагы акыныбыз өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Аман Жабаев. Аман Жабаев, кол чалбай. Жана ошондой эле Аман Жабаевдин атаандашы болгон сол жагындагы акын өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Эсен Жабаев. Эсен Жабаев, кол чалбай. Урматтуу достор, бүгүнкү биздин айтышыбыздын эрежелерин түшүндүрө кетейин. 3 раундтан турат. Биринчи бөлүгү бул заманбап айтыш болмокчу. Жана биринчи раундтун жеңүүчүсүн атайын чакырылган коногубуз музыкант, битмейкер жана саунд продюсер Насыров Темирлан. Аныктанышты. Ал эми экинчи раундтун темасы бул YouTube жана интернет тууралуу болмокчу. Экинчи раундтун жеңүүчүсүн ушул студияга чогулган биздин конокторубуз аныктамакчы. Колжалар. Ал эми үчүнчү раундтун темасы болсо ак мөңгүдөн аккан суу. Жана үчүнчү раундтун жеңүүчүсүн урматтуу телекөрүүчүлөр сиздер аныктайсыздар. Ал эми үчүнчү раундда ким жеңди? Комментарийге сөз түрдө жазып калтырып кетиңиздер. Анда эмесе биз баштайбыз. Кол чалыңдар. Ой заман баба айтыш деп коюң алыска кетсин атагы. Ой бул алпаручу баланын ой бир топ экен чатагы. Кантсе дагы бул баланын алыска кетсин сапары. Эмиңе киңеги сакынды чакырып студиясына батырып. Айтор жакшың ойлорду жан үрөп бердең атады. Кантсе дагы эки акын бири-бирин матады. Эгиз биздеп келделек эмнеңе коусту түрүнтүп мушташтырганы жатабың. Мага кеп чачат. Ой эрмегим болдуң аман деп эргүүгө мунун сөз катат. Эмиңе кегистиң алып келип тиякта Умар белек менен Өмүрбек. Кай баштан баштайын. Атын коюн. Акындарда болтурсаң андан акыл жатат, эс жатат, эсеним келип маңдайгаң аманына кеп чачат. Менин Өмүрбек деген тияктан экегисти кайраштырып бул ой ардакталдым деп көп басат. Экөөбүздүн айтыштырып берге Өмүрбек экөөбүздүн бири өлүп бири калсын деп жатат. Андай ою бар болсо
анда төгөлү берден аярлап ой жакшы жакшы кептерди мындай өмүрбек ааламга келер жаярбат ой өмүрбектин кашында биз тагы калбайлы такыр карайлап бири өлсөң эмне деп карачы жаназага балдардын алып келиптир даярдап Браво! Анседан акын аралай тааламды бүтүндөй карабайт кагылайын эсеним бардыгы жаназага келди дейт алардын баарын баалабайт эй мен кетсем мейли деп жатам сен калгын биякта анткени сенин кетишиңди могул мотурайган балдар каалабайт эй мен кетсем даңа бирок моолар жаназама жарабайт ой буларың дагы мергендир бир кыйланы көргөндүр карачы балбан балдарго айтор кээде жеңилип кээде булар жеңгендир канча дагы карачы мотурайган супсулуу жаш балдар айтор жараткан берген өңдөндүр экөөбүз каң атайын келиште көрсө булар дараты менен келгендир жооп бердиң сен сөзүмдө сен окшойсуң тауыңда антсе дагы жаштарым аруакта жалында жаактан чыккан кептерден эч убакта дой жаңылба анан дарат алып келгендир деп айтат эсеним анда мен дагы айтайын ырларды болсоң ырым шагымда эй дараттуу молдолордун эх чиркин кыздар эмне кылып жүрөт жанында ой кызыл тилге келгенде кылымга кетер жорголор ай тороңунан сөздөр келгенде тооңдагы ойдолор ой мындай жалыны күчтүү жаш балдар жалынын чачып чыгышса ханыңда бийиң ойгонор анан жаш кыздар эмне кылат дейсиң го булар современный молдолор анда современный молдолор акынды колдоп тургула кана мен ырдайым барыңар алакандың ургула молдолуңар чын болсо супсулуу болгон кыздарга барыңар мага нике кыйгыла ой менде болсо келме бар а сенде болсо келме жок менде болсо терме бар а сенде болсо терме жок ой булар сулуу кыздар турбайбы асмандагы перидей а булар такыр жерде жок кандай дедиң эле сен эмесиң нике кыйгыла ой айтышканы келгенде оң аман акындыгың чоң экен кыздарга көз саласың ыйманың дагы мол экен ой сендей болгон
Адамга карачы мындай перидей сулуулар кор экен. Анан бардыгын мага никелеп бергинде ой сенин аппетитиң зор экен. Мага кайрып сөздөрдүң эсен бурдуң окшойт барондо. Мен бардыгын алам анткени мен билем кыздардан бүткөн паролду. Мен бардыгынан үйлөнөм анткени 3 кыз экен биерде. Чубак ажыдан 4 кызга уруксат алгам талондун. Уксаңар туугандар, мен будан бир аз улуумун, улуусун сыйлайт Кыргызста. Акындыктагы таймаш карачы берде кыргызча. Акын болуп калган соң, ашык болбой бир кызга, кызмат кылалы кыргызга. Ай торай жылдыздай жанарсың, алысты көздөй чабарсың, улуу деп мага сыйлап мага бергиниң өг аман. Мындай кыздардын буйру садалайын, сен до табарсың, алысты көздөй барарсың. Анан андай сулуу кыздардын алган соң, ой аман чын кумардан канарсың. Ой мен улуумун кыздарды мага бер дедиби. Анда мен дагы айтып ырдайын алда четте турган перине. Карачы перим суйкайып түмеле нурга бөлөдү төрүңө. Анан сени мага бергин деп турат. Алдагыны берсем сага эсеним оозуңа батпайт эрине. Ой сулуу кыз тарынбагын дегенге акындар ырдайт эмеспиң ушундай алысты барып меленде. Эриниңди бул сулуу чоңойтконбу ичине салып силикон дегенге. Аныңды дагы билемин, мунуңду дагы билемин. Силикон кылсаң да бүткүл денеңди систи гана сүйөм. Деп аркыга ырдайын деп жатсам берки кысат көздөрүн. Берки кыста кысса көздөрүн, анда кыпчып кетейин да сөздөрүн. Кагылайын сулуу кыз караның сенин башкача. Болбосо өзүңдү көрсөм кыскандым тимеле асманда түшкөн балдардай. Өзүңдү көрсөм чуркаймын тимелең өзөм бойлогон тайлардай. Сиз дагы жакшынакай болуп келипсиз, көлдө жайында загар алгандай. Урматтуу достор, урматтуугандар, чоң рахмат. Ушуну менен биринчи раундубуз аягына келип жетти дейли. Кол чабуулар биринчи раундда. Чоң рахмат. Мындай сөз менен кете берсек, биздин байкуш кыздарыбыздын абийирин айрандай төкчүдөй. Бул акындарыбыз. Биздин атайын чакырылган коногубуз дагы бир жолу эскертип кетейин. Музыкант, битмейкер жана саунд продюсер Насыров Темирлан. Кол чабуулар. Урматтуу биздин коногубуз. Биринчи раундду баарыбыз көрдүк, баарыбыз уктук. Эми сөздү сизге берели. Кайсыл акынга өзүңүздүн добушуңузду бересиз? Жеңүүнү. Микрофон бар. Ылдырак берейин, Эсен. Эсен жеңди деп. Кол чабыңыз. Анда урматтуу достор, биринчи раунддун жыйынтыгы менен бир упай Эсен акынга берилди. Кол чабуулар.
Эсен акын азырынча алдыда. Бирок алдыда дагы 2 раунд бар, андыктан аман эч кейбейбиз. Урматтуу акыныбыз. Андыктан кандай дечиле? Кашаң өрдөк эрте учат дечиле? Андыктан шанс бар. Эң жакшы. Чоң рахмат. Аны эмесе биз 2-чи раундту баштамакчыбыз. Ал эми мен эскерте кетейин. 2-чи раундубуздун темасы өткөн заман жана азыркы замандын айырмачылыгы. Алгач эле 1-чи раундда биз Эсен акынга сөз бергенбиз. Ал эми азыр болсо, Аман акын сөз баштамакчы. Кол чабуулар. Шаңға бөліп ұрдайын, аушыл шайырлар тұрған ичи тамыңдың. Қанакей барың дем беріп, көрсөткүн демдин жалындың. Эми жаш балдар турат биякта, досторум деп айтайын. Анткени мен дагы буларга тимелең рыскуттай агылдым. Анын темасы да жакшы экен, өткөн доор менен ушул чак. Ой, ошогул жерден табылдым. Кантсе да жаштарың толуп турса да, авалкы бабалардын баскан жолун сагындым. Сөз эмес экен. Ой, тике карап ырдайлыңы, тизе бүкүптө чөгөлүп, тизе бүкпөйдө чөгөлүп. Ой, муң кангандай ырдайсың, эмнегең аман маанайларды чөгөрөт, мурункуларды сагындым деп коюп. Айтор сөздөрүң калбырдай болуп тоң эленет. Ой, бул жерде карачы досторум, кубаттап турушат төгөрөк. Ой, буйрусаң аман буйруса, буларды дагы сагынчу муундар дагы төрөлөт. Ой, эмгектүү экен кептериң, Эсен эмненин айтып кеткениң, түшүнбөй да калдың сен өзүң. Ушуларды дагы сагынчу муун төрөлөт деп, эмненин айтып Эсеним комусту кандай черткениң, мисалгаң алып карайын, ушуларды баалайын. Алдагың арада турган бир бала кагылайын, кеп качан бери чыксаң болбойбу. Өзүңдүн ырда болуп турсак, өзгөлөр сени колдойбу. Анан аппак жан болуп сен турсаң, акындар сени кордойбу. Болбосо өйдөдөн ылдый агылчу булак экен мунуңар. Тоодон тоого секирип ойногон улак экен бунуңар, энесинен ойногон чунак экен мунуңар. Кандай кептиң мен айтсам угар экен мунуңар, анан келер муун сагынат дейсиң го. Тунак экен мунуңар. Кийинки келер муун кантип сагынсын, кепка кийген башына кереметтүү татына, йо-йо деп сүйлөгөн чубак экен мунуңар. Ой, аман эскилерди жактайсың, эскилерди мактайсың, жаңы муунгаң эмнеле жакшы сөздөн таппайсың. Карачы красавчик бала экен, буга жакшы сөз негең айтпайсың. Ой,
bunun dagı kep жейбе, жакшылыктың эстейбе, анан аман мындай балдарга карап. Жаман кеп айтпай, жакшы кептен төкпөйбө, бул моинтип жазанып жүрбөсө, анда девушкасы таштап кетпейби. Manisi oldu sözündün, şanisi oldu özündün. Krasavчик деп sen айтсаң bul balаны, анда мен кыйлаң элең ezildim. Sen krasavчик desең sen bunu, анда Riglevkасы кеткен экен көзүңдүн. Ойга кылайын карагым, өзүңдүн акындар кантип барып бактабайт. Өзүңдү көргөн кезиңден өзгөчө кеюң кантип тактабайт. Анан девушкасы таштап кетет дейт, сен ар сөзүңдү тактабайт. Кепкаңды кийсең ар бир кыз сени таштайт да, эзелкидей тумак тебетей кийсең сени бир да сулуу таштабайт. Ой, тумак кий деп аятпастан, туурадан бир аз шашпайла. Ой, аман мурункудор өттү да мурункудор кетти да, эми азыркы муунду мактайлы. Карачым отурайып бардыга. Ой, буларда такыр жок дейм, ак кайгы. Анан тумак кийди деп айтасың, буларың тумак кийсе күндүн ысыгы, башын бит басып каптайбын. Ой, айткан сөзүңдү сүйөлүңө, жаштар деп гана жүрөлү. Булар эмнең ошондой баштары биттегенче кийеби? Же бул башка эмес деп буларың бутуна эле кийебиң. Жок рахмат. Акындарга дагы бир жолу кол чабуулар. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, мен башында айтып өткөндөй, экинчи раунддун жеңүүчүсүн ушул жака чогулган биздин студиядагы конокторубуз чечмекчи. Аны биз кандай кылабыз? Мен ар бир акындын атын атайм. Жана кимдин атын атаганда үнүңүздөрдү катуураак чыгарып, кол чаап, коштоп, ышкырып турсаңар, ошону жеңүүчү деп тапмакчыбыз. Аны эмесе, биринчи Эсен акынга кол чабуулар болсун. Жакшы. Эми Аман акынга кол чабуулар болсун. Жакшы. Түшүнүктүү эле болду го дейм. Экинчи раунддун жыйынтыгы менен Аман акынга 1 рупай берилмекчи. Кол чабуулар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Радио көрүүчүлөр. Урматтуу радио көрүүчүлөр. урматтуу телефон көрүүчүлөр. Урматтуу көрөрмандар деп эле коебуз. Давай да. Биринчи раундда Эсен акын 1 рупай алса, экинчи раундда Аман акын 1 рупай алып, тең тайлаш келе жатышат. Ал эми алдыда 3-чү раунд. 3-чү раунддун темасында бир жолу эскерте кетейин. Ак мөңгүдөн аккан суу. Эми болсо сөз кезегин Эсен акынга бермекчимин. Кеттик. 3-чү раунд. Кол чабуулар менен. Кеттик. Ой, суу өмүрдүн булагыңы, суу өмүрдүн до чырагы. Ошонун айтып туралы, эмиң суу болсо биздин темабыз. Ошонун ырдап берели, суу тууралуу бүгүндө, суулуу ырдап төгөлү. Суу жөнүндө мынаке, акындын болор көрөрү. Суу деген аламга болот экен кереги. Анткени суу деген адамдын өмүрүнө пайдасы тиет. Себеби
Tema bul bizge su jönündө berildi. Handadan anın aytıp ırdayım dep akındarың koy berildi. Emese su деген bul özü mөңгү болуп аламга агып келген ушул су. Алай аламдын барына багыт берген ушул су. Токтогул кеспей барысын жарык берген ушул су. Су өмүрдүн булагы, судан ичсе адамдын сен көңүлү тунабы. Судан ичпеген адамдын чындап канбайт тумары. Күнүгөң 6-7 мал тамак ич, а бирок суунун ичпесең андан адамдын кемейт өмүрү, адамдын кемейт көңүлү. Ошону айтып акындар ушул күнү той көңүллү. Болсо экен деймин ар качан, көңүлдөргө ушул сөз болсо экен деймин ар качан. Азыр кара болсаң аяламдын барына аралап келген ушул су. Бардыгын бирдей карачы, каралап келген ушул су. Айбан буң адам барысын баалап келген ушул су. Өмүрлөрүн тутантып байлап келген ушул су. Көңүлдөргө шам берип жайнап келген ушул су. Жаштарга ой келген кезинде ошо жадырабай болду кетирелби же дагы түк? Жо төгөрөлүбү? Да, экспен гайр кылып турбаган. Кандай суу? Ой жеңи жок бабам айткандай оң алам кезип жер кезип атылып келип тоң аккан су ар адамга жаккан су ай тор сууну карап олтурсаң ар бир пенде баскан су ушул сууну карасаң сүзүшү ичинде толкушуп ушул жерде жаткан су карап олтурсаң сыр дайрадан кең туруп сырая кадо баскан су суунун айтсаң адамдын жетпейт экен өмүрү суунун айтып адамдар сумсайбайт такыр көңүллү ошондуктан карачы суу болуп адам өмүрү суунун айтып мактайбыз ушундай тунук сууга биз кантип тунук кептендо таппайбыз суу деп суурулуп кечке какшайбыз сууну бирөө жоготуп алсак биз Кыргызстанда таза сууну такыр таппайбыз. Жөнүндө биз айтып көңүлдөрдү болдук жубатуу жакшы нерсени суу менен айталы биз да тил менен анткенин айтып дил менен көңүлдөн болсун узатуу күн менен түндүн бир өзүн аралап келген ушул суу бул ааламдын баарысын каралап келген ушул суу болбосо өмүрдө жайнап келген ушул суу жайык жерге келгенде жайылып турган ушул суу гүлүү жерге келгенде агылып турган ушул суу ичпей калсаң адамзат сагынып турган ушул суу чөлгө барсаң кашайтып каныңды какшатып турган ушул суу бардык нерсең өмүргө жайнатып турган ушул суу көңүлдөрдү көк жака байлатып турган ушул суу жан дүйнөнү тамырда ал ошо майнатып турган ушул суу. Браво. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бүгүн эгиз акындар Жабаев Аман жана Жабаев Эсен болду. Алчаңдар. Мындай мыкты айтыш бизге тартуулап бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, 3-чү раунд жана бүгүнкү айтыш таймашыбыздын жеңүүчүсү ким болду? Сөз түрдө комментарийге жазып, кимге добуш бересиңер атап кетүүнү унутпаңыздар. Жана сөз түрдө биздин каналга жазылып, коңгуроону дагы күйгүзүп коюңуздар. Жана ошондо гана жаңы чыккан видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыңар. Чоң рахмат. Все, давайте. Кыздарга көңүл баткан жок. Мактап атсам неге дагы деді. Жақсы болмады атмосфера, Мен жакшылап